Ысык көлдө эс алуу кооптуу болуп баратабы. Ысык көл Кыргызстандагы эң популярдуу эс алуучу жайлардын бири. Анын кооз жээктери жана кристалдай тунук суусу жылына миңдеген туристтерди өзүнө тартат. Бирок акыркы учурлардагы активдүү эс алуу каражаттары менен болгон кырсыктар кооптонууларды жарата баштады. Медиа рейдтин бүгүнкү чыгарылышы дал ушул темага арналмакчы. 31 июль күнү Чоктал айылынан алыс эмес жерде скутер айдап бара жаткан киши сууга кулап чөгүп кеткен. Жараны оор абалда ооруканага жеткирилип, ошол эле күнү 21:10 чамасында каза болгону айтылат. Тилекке каршы бул үстүбүздөгү жылдын эсебинен алгачкы учур эмес. Маалымат каражаттарында эс алуу сезону башталгандан бери скутер, кайык, катамаран, үйлөнгөн банан, моторлуу кайыктар, парашют өңдүү суу аттракциондорунан кулап жаракат алган жана айрым учурда кайгылуу жыйынтыктарга алып келген учурлар тууралуу жаңылыктар байма-бай берилүүдө. Бул Чолпон Ата шаарынын жээктеринин бириндеги эс алуу зонасы. Мында көңүл ачууга арналган суу аттракциондорунун дээрлик баары бар. Биз мындай каражаттардагы коопсуздук эрежелеринин сакталышы тууралуу жергиликтүү калктын жана эс алуучулардын пикирин угуп көрдүк. Честно айта албайм. Коопсуз эле эмес го дейм. Эмне үчүн? Опасно сесть по-любому. Ну и технику проверять, не проверять, не знаю, вот эти тросы, моросы, сколько у нас случаев было, не знаю. Если бы они отчет какой-нибудь давали, месяц раз прошли, рейд, проверили, тросы в порядке, катамараны, моторные лодки в исправном состоянии. Тогда может быть 100%, а так пока 50/50. Лодки все плавают кому как вздумается. Смотришь, один туда плывет, другой туда, и мое мнение нарушает. Канча бир деңгээлде сакталат болуш керек? Айтпайм 100% деп сакталат, бирок канча бир деңгээлде сакталат деп ойлойм. Анткени биякта жана куткаруучулар да жүрөт го, менин оюмча. Мен оюмда көп эле жол түштүм. Банандарга, скутерлерге, эми бияка көлгө келген соң кызык ошол го дейм. Баарын көрүш керек. Ооба, коопсуздуктары бар. Бул жерде балдар жүрөт, баягындай жардам кылгангачы, кокус чөгүп кетсе. Спасательный эмелер жүрөт го, бригадалар. Өзүңүз коркуп эле чыгат белеңиз? Жок, коркуп эле чыктабыз. Даже кичинекей кыздар чыгып атат, жакшы эле. Я думаю, да, на этом пляже, да. Я недавно ездила в Бустыри, вот там нет, не соблюдается. Ну, здесь, по крайней мере, территория для приземления парашютов, она расчищена, и то есть соблюдаются меры безопасности, людей нет там поблизости. А вот, в Бустыри, да, уже было. И горки, то есть я видела, как люди чуть на горки не падали. Честно, я сама не каталась, но я думаю, да, раз они до сих пор существуют, эти виды развлечений. 2 года здесь не была. За 2 года, может быть, немного они отошли от берега, смотрю. Наверное, надо уделить какое-то, Отдельное место? Да, отдельное место надо, наверное. Бардыгына жооп бере албайм, бирок бар ошондой эмелер, кооптуу катамарандар. Нет. Почему? Потому что, например, не знаю, мне кажется, что там упадут, что ли, или еще что-то. Диваны, бананы, да, там одевают жилеты. Здесь скутеры достаточно опасный вид спорта, вообще, как я считаю. И я заметила, что и разгоняется достаточно сильно, что правила не особо соблюдаются. Жилеты – это не гарантия того, что будет все нормально. Я не поеду, нет. На диване, да, на банане, да, и то нас очень сильно разгоняли, мы чуть не вылетели. Мы инструкции, конечно, ознакомились. Да, они все соблюдают. Очень аккуратно повел нас, покатались хорошо. Как попросили. Если скоростной, например, если потише, смотря какой экстрим. Я в 3 местах была, именно по парашюту мне тоже понравилось. Мальчики очень стараются, молодые же, энергичные. И эти тоже скутера, бананы, эти диванчики тоже называются, мы уже утром катались. Да, все соблюдается. Ысык көл областык ички иштер бөлүмү мындай кырсыктардын аларда катталган учурлары жана алардын себептери тууралуу төмөнкү маалыматтарды берди. Жайкы 2024 жылдын жайкы туристтик мезгилинде ошол Ысык көл областынын аймагында жанакы суу аттракциондору менен байланыштуу ошо 3 кырсык катталган. Анын ичинен ошол 2 кырсыгы деген парашют менен байланыштуу. Ал жерде ошо жарандар кулап кетип, ошо денелеринен жаракат
алышкан. Ал эми бир фактысы болчу, ошол скутер менен бир эс алуучуну ошол көлдүн ичинен сүзүп алган. Ал киши ошо алган жаракатынан райондук ооруканадан кийин жаткырылып, ошол жерден эсине келбей каза болгон да. Бул ошол каза болгон факты боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол азыркы күндөрү жанагы тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ошол экспертизанын негизинде бул кылмыш иши боюнча өзүнүн мыйзам чегинде чечими кабыл алды. Күндөрү жанагы суу аттракциондор представлять этип аткан ээлери күнөөлүү же күнөөлүү деп биз азырынча айта албайбыз. Ошо экспертизалар дайындалганда ошол жерде баардык жанагы техникалык коопсуздук колдонулганбы же колдонулган эмес, ошол жерде баардыгы айтылат. Ошол негизинде анан биз өзүнүн мыйзам чегинде чечим кабыл алабыз. Ошондой эле Ички иштер башкармалыгы учурда Ысык көлдүн айланасындагы суу аттракциондорунун ишмердүүлүгү туристтик экологиялык милиция, транспорт жана коммуникация министрлигинин Ысык көл областтык башкармалыгы жана экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өкүлдөрү тарабынан текшерилип жаткандыгын белгиледи. Суу аттракциону менен байланышкан кырсыктарды болтуруу жана алдын алуу максатында ошо биздин туристтик экологиялык милициябыз ошо Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин ошо Ысык көл областындагы башкармалыгынын экологиялык жана техникалык инспекциянын башкармалыгынын өкүлдөрү менен бирдикте ошол жанакындай суу аттракциондорун сунуштаган ээлердин баардыгынын техникалык жактарын жана ошондой эле ошол коопсуздук жагын көзөмөлдөө боюнча жана аларга сунуштама берүүчү боюнча ошол текшерүү иштери ар дайым өзүнүн маалы менен жүргүзүлүп келет. Жергиликтүү бизнес ээси көп учурда кырсыктарга эрежелерди сактабагандар жана акча табуу максатын көздөп, өз жумушуна кайдыгерлик менен мамиле жасаган бизнес ээлери күнөөлүү деп эсептейт. Ошондой эле анын пикиринде мындай кырсыктардан эч ким корголгон эмес жана коопсуздукка 100% кепилдик жок. Лицензияны биз ушу Балыкчы шаарынан алабыз. Полный эме өтөбүз, обучение өтөбүз. Бул катерлерге да, скутерлерге да право алынган. Бизде ушундай эле водительдер бар өзүнчө. Бизди албетте текшерет, биякта деген МЧСтер текшерет, бияктан деген мэриядан келип текшерет, биздин документтерди текшерет, праваларыбызды текшерет. Спасательный документтер да текшерет. Биз МЧСтен кандай десем, МЧСтен обучение өткөнбүз. Бизде биякта 4-5 спасатель бар. Мынакта вышкада турушат. Ушу технический зонаны карайбыз полностью. Анткени деген биякта деген обрыв бар. Бияктан көп адам чөңгөндө ошо обрывтанчы. Ошо обрывга атайын адамдарды киргизбей, мондай эме менен лента менен ороп эметип койгонбуз, тосуп койгонбуз да. Чисто технический зона кылыпчы. Адамдардан деп айтпайм, бирок өзүбүздөн эле болот да бул деген, потому что деген мындай технический зонадагы өзүнчө парашютка деген чоң эме болуш керек, зона болуш керек. Анан деген биз дагы ошо көп адамдар бар, тиги акча табабыз деп эле, например, маса адамга да берип коюшу мүмкүн скутердичи. Ошо ойлойм, тетиги Чокталдагы недавно случай болгон местный эле адам болуш керек. То, что он скончался деп айтты да. Билбейм эми да, эмесин точно информациясын айта албайм да. Просто адам скутер тебип атып, биринчи жолу эметип атат да, каза болуп атат да, анан мунун ситуациясын билбейт экен кандай экен. Негизи скутерден эме жок да, мындай парашюттан деле жок негизи мындай опасностьчы. Просто деген жанакы шамалды да караш керек, коопсуздуктарды да караш керек да ошонун баарын. Ошондо баары жакшы болсо, ошондо адам эме болот да, застрахован сыяктуу болот да. А так бул жашоодо эч ким не застрахован. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргыз Республикасында 2022-жылдан 2024-жылдын 10-июнуна чейин 1307 дана суу транспорты каттоодон өткөн. Алардын ишмердүүлүгүнө жалпы 90 ирет рейд жүргүзүлүп, алардын 50сү 2024-жылга туура келет. 2024-жылы суу транспортундагы эреже бузуулар боюнча жалпы 37 000 сом көлөмүндөгү айыппул салынып, 171 адам квалификацияны жогорулатуу боюнча окутуудан өткөрүлгөн. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүнө жалпы 12 лицензия берилип, жакан кайыктарды башкарууга 94 күбөлүк берилген. Лицензия берилерден мурунку талаптар тууралуу жол транспорт коопсуздук чөйрөсүн көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Гүлсада Идрисова төмөнкүлөрдү айтып берди. Бизде өкмөттүн токтому менен бекитилген 249 жобо бар. Ошонун жободо талаптар берилген да. Суу транспорттор жыл сайын келип, техосмотрдан өтүп турат, техникалык кароодон өтүп туруш керек. Ошо техникалык кароосу болуш керек. Анан ошо транспортто айдаганга удостоверениясы болуш керек. Удостоверение техниканы, суу транспортун айдаганга удостоверениясы болуш керек. Техникалык кароодон өткөн болуусу керек. И жарандын ошол техника ошого тиешелүү деген
документтер болуш керек. Ошолордун негизинде лицензия берилет. Бизде алар өзүнчө департамент, биз болсо алардын үстүнөн көзөмөл кылабыз да, суу транспортунун үстүнөн. Анын айтымында соңку жылы мамлекет тарабынан суу транспортун көзөмөлдөө үчүн чоң көңүл бурулуп, талаптар коюлду. Техникалык зоналардын пайда болушу жээктерди иретке келтирип, жарандар бир топ жоопкерчилик сезе баштаганын белгиледи. Мурда каттоодон өткүзүү, техосмотрдан өткүлө десең, ушундай түшүнбөй катышат эле да. Быйыл өздөрү добровольно келип, талаптар көп болгондуктан бир 400дөй кеме каттоодон өттү быйыл. Биз жетишпей атты да балдарчы. Анан кийин көлдүн жээгине барып, балдар тынбастан мына бизде бийлик колдогондуктан май айынан бери тынбай ушундай чоң иштер жүргүзүлүп атат. Мындан ары ушундай темпте кете берсе, азыр суу транспортунун мыйзам азыр министрлер кабинетинде кароодо туруп атат. Мыйзам бекигенден кийин да көптөгөн суу транспорттарына эрежелер иштелип чыгат да. Бар эрежелер, бирок дагы актуализация кылып иштеп чыгыш керек. Ошондой эле транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан иштелип чыккан мыйзам кабыл алынчу болсо, суу транспортуна болгон талаптар дагы да күчөйт. Бул өз учурунда жарандардын коопсуздугун бекемдеп, бир топ маселелер чечилет, дейт башкармалык. А сиздин суу аттракциондорунун азыркы коопсуздугу боюнча пикириңиз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз.